Тарик Ал-Сафачи атасынын жолун улап чатыр жасоо менен алектенет. Египетте бул ишти аркалаган 30 кишинин бири. Кооз чатырлар үчүн кездемелерди даярдоо кылымдар мурун башталган. Египеттин түркүн түстөр менен кооздолгон кездемелери бүткүл араб дүйнөсүндөгү чатырларды жасоо үчүн колдонулуп келген. فني وفن راقي انا ما بعتبرهاش مهنه. Бул ишти бизнес эмес, өнөр катары көрөм. Ишке жүрөгүн бербеген адам эч качан 12 саат бою түстөрдү тандап кооз эмгек жарата албайт. Эми колонөрчүлөр туристтерди кызыктырган ыкмага өтүп, сайма сайылган төшөк, туш кийиздерди сунушташууда. Биз азыр көшөгөлөрдү, дастуркондорду жана үй тиричиликке керектүү кездемелерди кооздоп тигип калдык. تخش في جميع ديكورات المنزل حاليا. Колонөрчүлөр байыркы мечиттер менен фараон доорунан калган күмбөздөрдөгү эмгектерден эргүү алышат. المهنة ديت بتعلم الصبر. Бул өнөр сабырдуулукка үйрөтөт. Себеби бир кичине кездемени даярдоо үчүн 1 ай кетет. فلازم محتاجة منه صبر. Үнөкөбүз чогуу иштейбиз. Салттуу колонөрчүлүктөн жаралган эмгектер Каирдин эски шаарында, Ал-Хаймаия көчөсүндө, кыргызча которгондо чатыр чеберлеринин көчөсүндө сатылат. Башка райондор сыяктуу эле бул аймактын экономикасына, өлкөдөгү саясий кырдаал жана туристтердин азайышы кедергисин тийгизген. Чатыр чеберлери каражат тартыштыгынан мыкты колонөрчүлөр ишин таштап жатканын айтышууда. Алар саясий туруктуулук орноп, дүйнөнүн булуң бурчунан келген туристтер байыркы өнөрдү кайра жандантат деп ишенишет.